Азыр биз жакында эле ачылган Skypark Байтикте турабыз. Бул жакта заманбап Бишкекте буга чейин жок аттракциондор бар экен. Бирок соц тармактарда айрым жарандар баалары капчыкка туура келбесин жазгандарын көрсөк керек. Бишкекте аттракциондору бар парктар саналуу эле. Алардын ичинен Skypark Байтик менен Панфилов паркын кыдырып, алардагы бааларды салыштырып көрдүк. Бул парктагы аттракциондордун баалары 190 сомдон башталып, 990 сомго чейин барат. Сейил парктагы баалар тууралуу элдин оюн угуп көрдүк. Айрымдар кымбат экенин айтса, айрым кишилер андай деп эсептебейт. Аттракциондорго коюлган баалар кандай деп ойлойсуз сиздин оюңуз боюнча? Конечно, жогору. Биздин азыкты биздин пенсияларыбызга эч кандай зарплатага эчтеке эмес жок. Бул аттракциондор кымбат экен, бирок балдардын көрүп бири-бирин көрүп түшкүсү келет да. Бир эле 10 жашар бала 1000ге жетип атат. 2-3 түшүрөйүн десең 1000ден ашып кетип атат да. Жакшы эле баалуу экен, 290 сомдон экен. Азыр биринчи жолу келдик, мына сепчикка чөөлдөп атабыз, и корабльга чөөлдөп атабыз. Анан дагы мына карточканы берди, ушу карточка менен да башкаларына да түшүп көрөлү деп атабыз. Аябай кымбат. А здесь за каждый аттракцион, ну вот сейчас ведем в этот бассейн 990 сомов на одного ребенка. Это буквально час-полтора и будем выводить. Вот здесь на сильно маленьких есть, а там на взрослых. А вот на детей на 10 лет очень мало аттракционов. 140 сомдон деп атышабы. 440 сом эми Бишкек үчүн бир аз көбүрөөк. Башка аттракциондорго караганда, башка парктарга караганда биз үчүн эми, бирок жаңы сонун болуп атат. Ошон үчүн пока нормально. Аттракциондорду көбүрөөк чоңойтсо келе беребиз. Аттракциондор чоңойтсо көбүрөөк болсо, ато бул жакта 2-3 эле барбы? Взрослый ошондой болуп калат. Көбүрөөк болсо жакшы болот. Ичинде дегендай суусундуктарын, тамак аштарын мындай бир элдин чөнтөгүнө ылайыктап кылса жакшы болмок экен. Улучшить, вот немного зелени не хватает, мне кажется. Может, из-за того, что новый парк еще все будет расти, жарковато, но если в такое время приходить. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган Панфилов паркына келип калдык. Бул парк Кыргызстанда эң алгачкы ачылган парктардын бири. 1924 жылы Жылдыз паркы деген ат менен ачылган. Ал эми 1942 жылы Иван Панфиловдун аты берилген. Панфилов сейил багындагы аттракциондордун баасы 100 сомдон 150 сомго чейин жетет. Ошондой эле 3-күн сайын бардык аттракциондорго 50 сомдон түшсө болот. Бул жактагы баалар арзан болгону менен айрымдар коопсуздук жагына ишене беришпейт. Ошондой эле бул жака эс алганы келгендер жаңы аттракциондор коюлса деген ойдо. Эсиңиздерде болсо 31 мартта бул жакта кырсык болуп аттракциондун биринде бир кыз кулап түшкөн. Негизи эле шаар тургундары коопсуздук маселесине канчалык көңүл бурушат? Биргеликте шаар тургундарына микрофон сунуп пикирин угуп көрөлү. Бул жактагы шарттар каралган деп ойлойсузбу бул аттракциондордо? Жакшы эле. Жакшы эле каралган деп ойлойсуз. Коопсуз деп ойлойсуз, Эми толук кандуу эмес, бирок кичине балдар көңүл ачууга жакшы эле. Балдар менен келгенде канча каражат кетет экен? Жалпы санаган 4 бала менен келгенде бир 5-6 миң кетет. Аттракциондордун коопсуздугуна канчалык деңгээлде ишенесиз? Жакшы болсо ишенебиз. Буюрса, жакшы болбой атса ишенич деле кыйын го. Азыркы учурда ишенип жатасызбы негизи аттракциондордун коопсуздугуна? Жок. Ишенбейсиз. Ишенбейм. Жакшылап жасаса ишенсе болот го дейм. Аябай эле жакшы, биз дайыма ушул эме кандай десем, внимательно карашат да, бүт бардыгычы. Балдардын ар бир өрөөн тагып, эметмейинче аттракциондор жүрүлбөйт. Анан ошон үчүн келебиз. Бу жерде иштеткен балдар бардыгы аябай жакшы карайт. Аттракциондордун баалары канчадан экен? Баалары эме жакшы. 3-күндөрү скидочный күн 50% скидка менен. Анан мындай күндөрү 100 сом, 120, 150. Жакшы эле баа. Балдар менен келгенде мисалы бир күнгө канча каражат кетет? Ар кандай кетет, кандай десем, аны муну жейбиз дейт, ичебиз дейт, аттракционго түшөбүз дейт. Бир 4 бала менен келсең 1000 сомдон ашат. Дагы кандай өзгөртүүлөрдү киргизсе жакшы болмок деген ойдосуз?
жаңы кошулса албетте баардыгына эле жакшы болот. Мисалы 14 жаштан же 10 жаш 12 жаштан өйдө немелер чоңураак аттракционду кошсо жакшы, анан кичинекейлердикине уже достаточно. 100% ишене албайм. Эмне себептен ишенбейсиз? Эскерди да булар уже көптөн бери колдонулган үчүн. Коопсуз эле го, нормаль эле го. Эми баягы алар деле караган адамдар бар да. Ошолорду текшерип аткандар. Баалары канча экен аттракциондордун? Жакшы эле. Бүгүн льгота менен экен го. Ошо 50 сом, 100 сом ар түрдүү. 3-4 миңдей кетти азыр түштө келгенбиз. Аябай суу чачып кичине фонтандарды көбөйтүп койсо салкын болмокму? Бактарактарды сугарып өзүнчө мындай айлана турган салкын болмок. Коопсуздук эми жетишерлик деп ойлобойм, бирок 70-80% деп ойлойм да. 100% каралган эмес деп ойлойм. Баалары сиз үчүн ыңгайлуу эле деп ойлойсузбу? Ыңгайлуу эле түшүп, келип эле жүрөбүз да түшүп. Жаңы ачылган Sky Park'та заманбап аттракциондор, жандуу эмоциялар жана чыныгы майрамдык маанай сезилет. Бирок мындай рахаттын баасы да арзан эмес. Эски Панфилов паркында аттракциондор көбүрөөк, баасы да капчыкка туура келет. Бирок бул жерде орун алган кырсыктардан улам коопсуздук маселеси күмөн саноолорго жол ачат. Анда бишкектиктер кайда барып эс алышы керек? Коопсуз жана заманбап, бирок кымбатыраак эс алууну тандоо керекпи? Же арзаныраак, бирок эскирээк парк жакшыбы? Чечимди сиз өзүңүз кабыл алышыңыз керек. Өзүңүзгө кам көрүңүз. Акчаңызга сак болуңуз.